Уйкум келип жатат. Улуу ойлоп табуучулар жана ачуучулар. Кандай зериктирет. Мен мындамын. Салам, Билимбек. Эмнеге мынча капалуусуң? Себеби зеригип жатам. Эмнеге зеригип жатасың? Анткени тема зериктирме экен. Улуу ойлоп табуучулар жана алгачкы ачуучулар үй тапшырмасын аткарыш керек. Эмнеге аткарбай отурасың? Мен түшүнгөн жокмун. Мунун эмне кереги бар? Анткени баарын илгери эле ачып коюшкан. Азыр жаңы эч нерсе ойлошпойт. Ойлоп табуунун кимге кереги бар? Бул андай эмес. Мен далилдейм. Далилди. Кеттик анда. Билимбек. Карасаң сакалчан байкени. Бул жөнөкөй киши эмес. Бул байыркы дүйнөдө эң белгилүү болгон ойлоп табуучу Архимед Сиракузский. Ал силер окуп жаткан азыркы математиканы ойлоп тапкан. Бул кыйын деле эмес го. Ошондойбу? Бирок ал аны компьютердагы, калькулятордогу жок болгон 2000 жыл мурда тапканын унутпа. Эң сонун. Мынакей кара. Бул Никола Тесла. Ал эмне кылган? 100дөн ашык ойлоп табууларды жасаган. Электр анын илими. Тим эле фантастикалык тасмадай. Мунун туура. Никола Тесла тарыхтагы эң эле сырдуу ойлоп табуучу болгон. Мен аны билем. Бул Томас Эдисон лампочканы ойлоп тапкан. Бирок Томас Эдисон лампочкадан тышкары үн жаза турган машинаны, фонографты ойлоп тапкан. Жана азыркы заманбап кинокамеранын прототипин. Мына кызык. Муну билбейм. Бул адам бүткүл дүйнөгө байланышты берген. Телефонду ойлоп тапкан Александр Белл. Телефонумду да ал ойлоп тапканбы? Жок, ал чубалгысы бар телефондун негиз салуучусу болгон. Уюлдук байланышты бир аз кийин, болгону 50 жыл мурда гана ойлоп табышкан. Биздин убакта дагы ойлоп табуучулар болобу? Албетте, 1957 жылы Советтер Союзунда уюлдук байланыштын алгачкы үлгүсүн жасашкан. Ал 3 килограмм болгон. Аябай оор го. Туура, 10 жыл өткөндөн кийин Болгарияда бизге тааныш телефон жана алгачкы база станциясы пайда болгон. Анын баары чала башташтыбы? Жок, бүтүндөй бир түйүндү жасаш үчүн жылдар өттү. Уюлдук байланыштан биринчи чалуу 1973 жылы 3 апрелде ишке ашкан. Ойбой! Мен тарых ушунча кызыктуу болорун билбептирмин. Албетте, дагы канча нерсе ойлонуп табыла элек. Мен чыныгы ойлоп табуучу болууну жана бир нерсени ойлоп табууну чечтим. Эң сонун идея, бирок адегенде сабакты жатташ керек.